Салам достор, ат жөнүм Мырза Газимкулов. Дагы бир жакшынакай бир маалыматты бөлүшкүм келип турат. Мына өзүңүздарга белгилүү болгондой, Ош шаарына караштуу Кеңсай деген массив болгон. Буга чейин аны ар кандай мэрлер мисалы ушунчалык акылын жетишинче иштеп келишкен, же болбосо элдерге жерди беришкен. Мындай жыйынтыктап айтканда бир 300гө жакын тургунга ошол жерден 800 гектарга жакын жер өздөштүрүлүп, шаарда жер жоктугуна байланыштуу муктаждыктар чечилген ошол мезгилинде. Бирок эң кызыгы мисалы үчүн ар кандай кырдаалдар өттү, ал жердеги бөлүнгөн миллиондор жок болду. Кыскасы Кеңсай массиви деген жерден жер алган эл гана болбосо, калган ал жерге чын айтканда эч ким басып барган эмес. Бул Мырзахматовдун убагында болгон, бул Кадырбаевдин убагында аракеттер болгон, бул тиги Алайдан келгендер жанагы Сарыбашевдин убагында болгон. Андан кийин жанагы Мамалов деп коебуз, эми аны азыр унутуп турам, ошонун убагында болгон. Андан кийин Жетигеновдин убагында болгон. Кыскасы бир топ мэрлер ушунчалык шугулданып, ушунчалык күчтөрүн сынашкан, акылдарын сынашкан, бирок кайсы бир деңгээлдеги ушул мафиялык топтун таасири аркасында балык болуп иштеп, балык болуп кетишти. Ушул Кеңсай деген массивдин же болбосо аймактын жерлерин элге бир жакшынакай кылып шарт менен берүүнүн аракетин көрүп атып, бирок аягына чыкпай кеткен да. Эми азыр ошол Кеңсай массиви боюнча мисалы дагы бир жакшынакай жаңылыкты бөлүшкүм келип турат. Азыр алгач ушул Кеңсай массиви боюнча урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичтин урматтуу Ош шаарыбыздын мэри Жеңишбек Шермаматовичке берген ушул Кеңсай боюнча суроосу, көтөргөн маселеси, койгон талабын сиздерге көрсөтүп коеюн. Бир маселе. Мен жана бир справканы алдым. Бүгүн эртең алып калдым. Баягы Жеңишбек Шермаматович Кеңсай массиви боюнча эмне болду? Ушу боюнча бир жолу айттыңыз эле. Эмне болду, айтып бериңизчи. Камчыбек Кыдыршаевич бул Кеңсай массиви боюнча ошо 2011 жылы 800 миллион сом акча каралган экен. Бирок ошол жердеги жумуштарда бир 100 миллион тегерегинде жумуш жасалган, ошол бойдон калып кеткен. Ал биринчи ошол Ош жолунан суу түтүкчөсү тартыш керек болчу экен. Ал дагы калып кеткен, жумуш жасалбай. Андан башка 110 киловаттык подстанция курулуш керек экен. Ал 110 киловаттык линия келген, бирок подстанция келди 30%га бүтүн токтоп калган. Ошол боюнча акча дагы жок, подрядчиктер да жок. Мен сынатымызга кайрылдым. Ошол бойдон пока жумуш жок. Жумуш жок. Улуттук коопсуздук комитети эмне болду? Канча зыян келип отурат азыркы күндө? Азыркы учурда биз 260 миллионго жакын зыян таркалган. Андан дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. 260 миллион сом акча жок. Туурабы? Мамлекет бөлгөнү. Так точно. Так, прокуратура. Ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Канча адам жоопко тартылды? Эмне болду? Бул боюнча 154-чү. Кандай? 154 заңдуу иш кылмышта. 154 ущерб говорит 115 миллион. Азыр 3 фирма осо бар. Тергелип жатат, кылмыш иш жыйынтыкка жетебиз. Качадан бери тергелип атасың? Канча жылдан бери? Бул боюнча 2021 жылдан бери 4 жылдан бери тергеп, канчадан камалды? Камалган жок. Көрдүңөрбү муну? Это уже коррупция. Уже 4 года расследуете, и ни одного человека не привели к ответственности. Это уже коррупция. Со стороны прокуратуры, да, который расследует и который не принимает меры. Так, а конкретно ким тергелип атат? УКМК. Эмне болду? Эмне үчүн привлекаете к ответственности? Бул боюнча биз жолдошторго 2 күн мурун консилиум өткөрдүк. Себеби дегенде бул жерде ар кайсы бул юристтер жакшыраак туура баа бере алса керек. Ар кайсы причиналар менен ушундагы. Давайте, ребята, мен башыма айланып калган, и мамлекеттин да башы айланып калган. Бул жактан прокуратурамыз турабы? Сиз турасызбы? Улуттук коопсуздук мамлекети. Так? Бүгүндөн баштап чечим чыгарды.
жарайт. 260 milyon so'mdu kim ziyan keltirse orada alып келип коюп койсун. Сегодняшний день начинайте задерживать тех людей, которые нанесли ущерб государству. 260 миллионов сом. Вы Есть. поняли? Есть. Кто бы то ни был. Найдите, ищите. Есть. Бүгүнөн баштап чечим кабыл алды. Бүгүнөн баштап чечим кабыл алып, Кеңсай боюнча 260 миллион сомду зыян келтиргендерди жопко тартат. Эгерде ал адамдар ошол акчаларды ордуна койбой турган болсо, тез аранын ичинде расследование 4 жылдан бери расследование бүтпөй өткөн бул эмне деген иш? Бул эмне деген жумуш? 4 жылдан бери тез расследование жүргүзүлүп дагы сотко өткөзүп берилип түрмөгө айдалды. Түрмөсү шарталып өтөсүн. А эгерде мүмкүнчүлүгү бүт өзүнүн мүлкүн бардыгын конфискация кылган өтөсүн. Другого выхода нет у нас. Жөнөн жөн карап турбайбыз. Макулбу? Все, отуруңуздар. Кеңсай боюнча. Так. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, Камчыбек Кыдыршевич мына ушундай катуу талапты койгондон кийин ал жердеги ушул жеп кеткен мурдагы ушул алдар көсөлөр деп коелу. Мисалы үчүн ошол бөлүнгөн акчаны жеп кеткен болгондагы 260 миллиондун тегерегиндеги сумма, бул деген абдан чоң сумма. Ошолордун баардыгын тапты. Бүгүнкү күндө мисалы тиешелүү жазаларын алышты. Бири ошол бир мезгилдеги ошол башкы прокурордун дейбизби, дагы бир чиновниктин атасы болуп чыкты. Эми аны азыркы күндө териштирүү иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу биз аттарын атабай эле туралы. Анан азыр УКМК өзү көзөмөлгө алып, мисалы үчүн мынакей бул нерсе түздөн түз таасир этип, мына Жеңишбек Шермаматовичтин колуна кол, бутуна бут болуп, мынакей азыркы күндө суу чыгып, аталган аймакты жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча алган эмес 4 этаж, 5 этаж үйлөрдү куруп, ошол Кеңсай шаарчасы кылууга аз күндө жетишебиз деген жакшынакай ниеттерин билдиришти. Жогоруда айткан, жогоруда берилген тапшырмалардын баардыгы бүгүнкү күндө аткарылып, жегендер кусушту. Жегендер боюнча маалыматтарды жакшы билесиздер, бүт соц сеттерде тарап, бүт баардыгын жакшы билебиз, аны кайталап айтыштын кереги жок. Эң негизгиси результат болду, жыйынтык болду. Мынакей шаркырап аккан суу чыкты. Талай, кандай досум? Жакшы иште, жакшы досум. Десе жакшы. Жүргүздүңбү? Кеттиби суу? Я, суу кеттиби? Salik hazır özüne gelip hazır kurmak baka. 72. yıl kıtında bizde kavam ayta ertesinden kürüyor kalmadı. Isınlar öyle. Az büroymen çıkarala özü suda. Büroyla işte çıkar. Özü büroy, rezerv büroy işte. Su hazır gitti oldu. Yarım saatte çıkarttı. Так, кайгынан чыгабыз. Болду, бара бер досум, бара бер. Так. Мо эмне? Keçe bir yerden bozu çıkarıp diyor. Acaba bu. İçine girip zamanında. Жапкылар сууду ак кетпейт атты азыр. Суу кетпейт атты, жап азыр. Жабыш керек да муну. Талай бияка сетке койгонсуңарбы? Я. Решеткасы бар да? Жо, мо эмеге мусор түшүп кетпейби насоско? Az kayda koyuyoruz. Ya. Geçen yıl ayda aldı lek. Az kayda koyuyoruz. Ama az eме болот да, насоско кирип кетет да. Temiri var. Кана талай. Талай, мол жердин решеткасын коюп койбойсуңбу? Азыр насоско кирсе, крышчатка сынып калат да. Koyuyoruz. Bu
жерге электрический да коебуз. Hey, Азыр просто испытание кылып алалы. hey. Андан кийин бардыгы коюлат бул жерге. Жо, испытанияга чейин кричаткаң сынып калсачы? Жок, сынбайт. Ал анча мынчага неме болбойт. Да? А. Назарың көрүп. Жаптыр досум аркылы. А жаппаса су кетпейт ар жакачы. Аз монту эле кайта айдап атат да каналга. Нар жак өтөлүбү? Су жеп кетти да кече. Тет жактан жарык жерине кайта оңдошту балдар, кара. Мына жер түз. Ал жардам алган. Ооба. Напор менен. Ушунун асты менен кетти суу. Так. Булар эмеге барып куят да. Я. Ооба. Ушул жерден жарылган бекен. Так. Я. 20-25 мүнөттө барат кетсин. Тетиги резерв алабыз. Ошондон дальше. 2 километр. Канча? 2 километр. 2 километр. Бирок негизи калың экен турбак. Аябайчы негизи. Уланган жерине гана асыга бар экен. Ошо. Az bak bu kadar jarmanız керек ya. Bu yerde 15 yıl oldu da 15 yıldan beri turgan bu usul Kentsaydagi 600 gektar жерди suga sürmeye kamç kılıp manaştırılgan bu için bile kalmış kaçmaya kalıyor. Yani толук ремонтын өткөрүп калай birgelikte su çıktı, bu da hafızına üstüne oldu. Yani anca genelde жұмыстары var, ремонт жұмыстары. Bu da жұмыстар bitmeden üstünü verip koca kontrol tarafına. Kontak olur. Kampası olur. Kalası yekin suga sunu çıkarmasak jap-jaşı olur. Baktarda deyiz, park kılavuz, skver kılavuz. Tepede 10 kilovatı patamız, bitip basarsı şeneni veriyoruz. Kaza su çıkıp kasamdan kapıda kalası gelge su veriyoruz. Toy bu jakta şahar kılavuz. Ondan sırtta жерде azıcık baldarıyla kengeçtim. Biz 320 gektar, Cenab-ı Osmanlı Koçadagi жерден 320 gektar жерди трансформацияга даярдап койдук да. Ошол жерге инвесторлор келип, кызыктар. Bir компанияга бердик жерди. Эми ошол компанияларга азыр тапшырма беребиз. Ал жерден 10 gektar жер беребиз. Кошумча могу жеринде 5 gektar жер беребиз. Бул жерге да курасың, бийик үйлөрдө хотя 5-9 этаж. Иякта курасың деп, чтобы аяр эми лакымдык сочукта. Лакымдык сочук бир сотиги 65-70 доллар турат. Аяк прямо торт да, торт. А бул жер катуна. Экөө неметебиз да, катуна менен торту мондарын коюп туруп айтабыз мына. Катунаны да жейсиң, торту да жейсиң депчи, бул жерге курасың, либо 4, либо 5 этаж.
Бери грунт жакшы шагыл экен. Соң калдым экен. Айтабыз инвесторго, мына таза суу бар, электричество бар, канализация бар. Тет жактан отопление Кытайлар куруп атат. Эменечи жанагы урсулардын ошеден тепло чыгат. Теплосунда беребиз. То есть бул жерде город кылабыз. Бүт азыр мынакей суу, свет, эме мына сууга суу чыккандан кийин тет жакта жерлерибиз бар. Ал жерге Оштууга жана Кыргыз Өзбек университетине жерлерди беребиз, кампус курушат. То есть бул шаар кылып санабыз да, ушунча шаар кылып. Кудай кааласа, сиз, мэрия, биз баардыгы султан кылабыз. Эгер суу чыгып, молду жап-жашыл болуп турса, эл ыраазы болот. Кудай кааласа. Кудайым дагы ыраазы болот. Ушунчалык саны сонун болуп эметебиз. Кудай кааласа, ушул жерди мына баштаган ишти бүтүрүп алсак, кичине мындай кыйналганыбыз, эмебиз дагы кичине жанагы ачуу бастуу болот да. Ачуу бастуу болот. Соннолагандар жуулат да. Кудай кааласа, бүт жумуштарыбызды бүтүрүп алсак, мынакей азыр мына саат 9:30-10 болду. Мына завтра ишпей чуркап жүрөбүз балдар менен. Ушу жумушту бүтүрөлү деп. Анда Кудай кааласа ертеңге окшоп кетебиз да. Бак калам да. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, Кеңсай боюнча маалыматты уктуңуздар. Мердин боз ала чаң болуп басып барып, ошол жерди буга чейин Камчыбек Ыдырышаевдин тапшырмасы менен, президенттин тапшырмасы менен мисалы ушул нерселерди жасап, мынакей бүгүнкү күндө мисалы айтыш ар бир адамдын колунан келет, бирок автору ошол ишти жасаган адам болуп эсептелинет да. Муну моюнга алыш керек. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Канчалык мисалы үчүн тапшырмалар берилбесин, аны аткаргандыкта негизги нерсечи. Демек, Жеңишбек Шермаматович тарыхта калат. Кеңсайга суу чыкты, кеңсайлыктар үчүн бүгүн чоң майрам. Анан ошол эле мезгилде мисалы үчүн Шермаматович деле мактай бербей, мисалы мен жеке оюм, мисалы ошол жерде ошол мэрге окшоп боз ала чаң болуп, мисалы үчүн жаңылган кроссовкалерин чаң кылып, улай кылып суу кечип жүргөн ошол жан жөкөрлөрүнө, Оштогу ошол вице мэрлерге, мисалы үчүн ошол мекеме ишканалардын жетекчилерине, балдарына, кызматкерлерге, эң жок дегенде ушул операторго дагы рахмат айткым келет. Ушул нерселердин баардыгын коомчулукка таратканчы, муну дагы ошо айткым келди. Бул менин жеке оюм. Анан мынакей азыр 260 миллион сомдун орду табылып, ордуна коюлуп, андан ашык бир топ суммалар жээлип, мисалы жешилгендей кымырылыпчы. Анан ошол өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошол бүт 30 жыл жеп тойбогон чиновниктердин балдары дагы азыркы күндө иштеп аткан, ошолордун кайсы биринин атасы болуп да чыкканда, эми азыр ачык айтпай турайын, мисалы үчүн. Аны жакшы билсеңиздер керек, мисалы блогерлер, мисалы журналисттер абдан эле көп бул боюнча маалыматты берди, жетиштүү деңгээлде берди. Бирок ошол мезгилде укур көргөндөрү мисалы кымырашкан эмес. Азыр мына жогорку жактагы видеодо айтып атпайбы, мисалы прокуратура мисалы 2021-жылдардан бери иш тергеп келатабыз депчи. Камчыбек Ыдырышаевич айтты, ушунча жылдан бери бир адамды камаган жоксуңарбы деп, бир адамды кустурган жоксуңарбы депчи. Бул жерде чоң коррупция бар дегенде дагы менде дагы шегим бар. Сөзсүз түрдө бул жерде коррупция орношуп келген. Ошол мезгилдеги мына азыр мен жогоруда айткан ушул жанагы ошол мезгилдеги Мелис Мырзакматов, Кадырбаев, Сарыбашев, Мамбетов, Жетигенов, анан азыркы мэрге чейинки мэрлер баардыгына бул ошол мезгилдеги мафиялык бир чоң топ таасир этип турган. Азыр эми мынакей коррупцияны Кудай буюрса аз күндө жеңип аларбыз, бирок кара дүйнөнү жеңген убак криминал жок болду. Ошол криминалдардын баардыгы ушундай факторлорго таасир этип турган чак. Аны мисалы жашырганда эч кандай шегибиз жок. Урматтуу көрүүчүлөр, негизинен алып караганда абдан жакшы жаңылык. Кудай буюрса бул жерге мисалы үчүн отоплениясы, мисалы ушул канализациялык бүт ыкмалардын баардыгы, керектүү шарттардын баардыгы мисалы жеткирилип, түтүктөр орнотулуп, мисалы ар жакта мисалы азыр Жеңишбек Шермаматович айтып калды, мисалы Кытайлар ар жактан ошо жылуулук түтүктөрүн казып келатат деп, бул жаккачы казып келатышыптыр.
суу барса, мынакей свет барса, жашоо шарты үчүн эң керектүү нерселер ушулар да, мындан башка эч нерсе кереги жок. Мисалы үчүн 4 этаж, 5 этаж үйлөр курулса, жашыл зонага айланган бир чоң шаарча болуп калса, Кеңсай шаарында жашайм деген дагы бир сыймыктан жүргүм келет экен деген ойду айткым келет. Дагы бир жолу кеңсайлыктарга майрамыңар менен дегим келет. Бул мен ушуну айтып койбосом, бул жаңылыкты көргөндөн кийин мен жөнтүрө албадым. Кийинки дагы ушундай жакшылык жаңылыктардан жолукканга чейин ушундай жакшы жаңылыктарды чыгарып турсак, бул адам коомго, мисалы, коомчулукка жакшы бир таасирин тийгизет дагы. Биз оңголобуз, аң сезимибиз жогорулайт. Анан бирөөнү өлтүрүп кетти, бирөөнүн жерин тартып алыптыр, анан бирөөнү зордуктап кетти, анан ушундай жаңылыктардан улап болобуз дагы. Бири-бирибизди кубаттаган, анан ушундай бир коштогон, мындай жакшынакай бир, анан баягы кийинки муунга бир чоң мотиватор катары таасир калтырган жаңылыктарды, мотивация катары, мисалы, энергия бере турган, сабак боло турган нерселерди таратуу менен алек болобуз.